Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Султанбай Айжигитовдун сотто турган жеринен жыгылган видеосу тарады. Борбордук шайлоо комиссиясы мандатынан ажыраткан Султанбай Айжигитов сотто өзүн жаман сезип ооруканага жеткирилди. Анын соттогу видеосу сот тармактарга тарады. Андагы видеого караганда Айжигитов отурган жеринен столго жыгылган. Буга чейин анын колдору көгөрүп, ооруканада жаткан сүрөтү интернетке тараган. Өз кезегинде УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тарапташы, регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов Айжигитов сабалды делген маалыматты четке какты. Колундагы көк ала кармоо учурунда ыкчам кызматкерлерге баш ийбей каршылык көрсөтүп, машинага отурбай, жол кулдашып жатканда пайда болгонун айтты. Ал эми кашын кантип, кандай ыкма менен жарып, анан сүрөткө тартып чыгарганы бул видеодон көрүнүп турат. Бөгөө чарасы каралганы келген сот залында Айжигитов өзү негедир столду сүзүп көргөн жана андан соң аны ооруканага алып барышкан, деди Рахманов. УКМК бул боюнча маалымат берелик. Айта кетсек, буга чейин Султанбай Айжигитов жана анын жубайы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатканы кабарланган. АКШ менен Украина жаратылыш ресурстары боюнча келишимге кол коюшту. Бул тууралуу АКШнын каржы министрлигине шилтеме берүү менен Орусиянын РИА Новости басылмасы жазды. АКШ менен Украина 30 апрелде биргелешкен инвестиция жана реконструкция фондун түзүү боюнча келишимге кол коюшту. Бул Украинанын коргонуусуна Америка элинин көрсөткөн олуттуу каржылык жана материалдык жардамынын белгиси болуп саналат деп жазылат маалыматта. Маалым болгондой, келишимдин алкагында эки тараптуу инвестициялык фонд түзүлүп, анын каражаты Украинаны калыбына келтирүүгө жумшалышы күтүлүүдө. Ал эми Украинанын вице-премьер-министри Юлия Свириденко Вашингтон менен Киевдин укугу ресурстар боюнча келишимде тең каралганын жана инвестициялык фонддун кирешеси 10 жылга чейин бөлүнбөй турганын билдирген. Келишимдин негизги шарттары: жаңы түзүлгөн фонд ресурстарды казуу жана аны иштетүүгө инвестиция жасайт. Инвестиция Украинага гана жасалат. АКШ инвестициялык фондко акча салса болот. Бул Украинага көрсөтүлүүчү жаңы жардамдардын алкагында да жасалышы мүмкүн. Инвест фонд жер казынасы боюнча долбоорлор чөйрөсүндөгү жаңы лицензиялардын кирешелеринин эсебинен толукталат. АКШ келишими жогорку рададан ратификациядан өтүшү керек. Жеңишбек Токторбаев Оштогу мечитте намаз окуп, мечит башка жака жылдырылмай болду. Ош шаарынын Волгоград көчөсүндө жайгашкан Фирдаус мечити жылдырылып, жаңыдан курулат. Бул тууралуу Ош мэриясы кабарлады. Бүгүн 1-майда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери менен биргеликте кезектеги рейдке чыккан. Рейдтин алкагында мэр Волгоград көчөсүндө жайгашкан Фирдаус мечитинде багымдат намазын окуп, жергиликтүү аксакалдар менен мечитти башка жака жылдыруу, мечит жайгашкан жердеги жолду бошотуу маселесин сүйлөшкөн. Андан соң шаар башчысы шаардын бир катар көчөлөрүндө жүрүп жаткан жумуштарды жеринен көрүп чыгып, ишти сапаттуу, ошол эле учурда өз мөөнөтүндө бүтүрүү тапшырмасын берди. АКШ өлкөдө мыйзамсыз жүргөн кыргызстандык мигранттарды депортациялады. АКШ Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандан барып, мыйзамсыз жүргөн мигранттарды депортациялады. Бул тууралуу АКШнын ички коопсуздук министрлигинин сайтында маалымдалды. Маалыматка ылайык, 30 апрелде АКШ бийлиги Борбордук Азия өлкөлөрүнөн барган 131 мигрантты өлкөдөн чыгарган. Депортация Өзбекстандын өкмөтү менен макулдашуу боюнча ишке ашырылган. Депортациялангандар алгач Өзбекстанга жеткирилип, андан кийин өз өлкөлөрүнө жөнөтүлөт. Министрлик Өзбек тарапка ички коопсуздук тармагындагы кызматташуусу үчүн ыраазычылык билдирди. Дональд Трамптын администрациясы быйыл АКШда мыйзамсыз жүргөн 1 миллиондой мигрантты өлкөдөн чыгарууну пландаштырууда.
Путин 3 жылдан бери түнүнүн көбүн өткөргөн Кремлдеги батирин көрсөттү. Орусиянын президенти Владимир Путин акыркы 3 жылда түнүнүн көбүн Кремлде өткөргөнүн мойнуна алып, ал жактагы батирин көрсөттү. Анын батири орус журналисти Павел Зарубин Telegram каналына жайгаштырган мамлекет башчысы тууралуу даректүү тасмада көрсөтүлдү. Видеодо тасма тартуучу топ Кремль батиринин бөлмөлөрүн көрсөтүп жаткан Путинди артынан ээршийт. Анын бөлмөсүнөн күзгү менен ак дубалдарды жана император Александр III портретин көрүүгө болот. Терезенин жанында ак пианино турат. Аны Путин ойной алат, бирок өзү айткандай, кээде гана аны ойноого убакыт табат. Путин ошондой эле журналисттерди кара жыгач менен жасалгаланган Кремлдеги китепканага дагы алып барган. Иран Израилдин пайдасына тыңчылык кылган делген Мохсен Лангарнишин даргасылды. Иранда Израилдин пайдасына тыңчылык кылган жана Ислам революциясынын сакчылары корпустун жогорку өкүлүн өлтүрүүгө аралашкан делген Мохсен Лангарнишин соттун өкүмү менен даргасылды. 30 апрелдеги билдирүүбүздө Ирандын сот бийлиги ал Масаддын Израилдин атайынын кызматтын Ислам жумуриятындагы бир нече операциясын колдогонун белгиледи. Лангарнишин 3 жыл мурун сакчылар корпусунун полковниги Хасан Саят Хадаиге кол салуудан тышкары 2023 жылы Исфахандагы аскердик заводко коюлган дрон соккусуна катышкан деп күнөөлөнгөн. Сот бийлиги ал Масаддын жогорку офицери менен Грузия жана Непалда жолукканын жана тыңчылык машыгуусунан өткөнүн кошумчалады. Ирандагы адам укуктарынын абалына адистешкен чет өлкөдө жайгашкан Храна жаңылыктар сайты 28 апрелде Лангарнишин ишин сотко кайра кароо жөнүндө 3 арыз бергенин, бирок бардыгы четке калганын жазды. Храна маалымдагандай, атасы Масуд Лангарнишин уулу адилетсиз сот жараянында өлүм жазасына өкүм кылынганын, ишинде бир топ укуктук кемчиликтер болгонун айткан видео чыгарды. Лангарнишинге жакын булакка таянып, маалымат каражаты ал камакта отурганда кысым астында Саят Хадаинин көзүн тазалоого аралашканын моюнга алган деп жазды. Полковникти Тегерандын үйүнүн сыртында атып кетишкен. Израилдин медиасы аны израилдиктерди жана жөөттөрдү өлтүрүү кутуму артында турган адам катары сыпаттаган. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун 29 апрелдеги отчетунда Иранда өткөн жылы өзүн билемдик менен жүздөгөн киши даргасылганы, бийлик өлүм жазасын наразычылыгын билдиргенге, диссиденттерге жана этностук азчылыктарга каршы саясий куугунтуктун куралына айландырганы айтылат. Булак Азаттык.